Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таала тарабынан биз үммөткө, мусулмандарга берилген эки чоң майрам бар. Мана ошонун экинчиси Зилхиджа айынын 10 күнүндөгү улуу майрам, Курбан айт майрамы. Баардыгыңыздарды берекелүү болгон ушул Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Дүйнөнүн булуң бурчунан, дүйнөнүн төрт бурчунан улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатыбызды аткаруу ниетинде ыйык жерлерге барып, ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө улуу ибадатты аткарып жаткан ажыларыбыздын Кудай Таалам ибадаттарын кабыл кылсын. Мына кече күнү Арафа күнү болду. Кыргызстан мамлекетинен барган 6000 мусулман бир туугандарыбыз кече күнү Арафат тоосунда туруп, өздөрүнүн ыйык милдетин аткарып, динибиздеги ажылык ибадатындагы эң чоң рукун болгон, парыз болгон ажылыктагы Арафат тоосундагы вакфа деп коебуз. Ошол Арафат тоосунда туруп, эли жерибизге, мекенибизге, калайык журт жамаатыбызга иншалла кече күнү дуа кылышты. Арафат тоосундагы турган ажыларыбыздан кабар алып, журт башчыбыз Садыр Нуркожоевич дагы 6000 ажыбыздан кабар алып, ак батасын берип, мына кече күнү биздин ажыларыбыз аман эсен, сак саламат, оору илдеттен алыс болуп, негизги парыздардын ичиндеги болгон Арафат тоосунда туруп, мына түндө Муздалифа өрөөнүндө болуп, азыр эле кабарлаштык. Ажы умура бөлүм башчысы, убактылуу республикалык штабтын жетекчиси, Азирети муфтийнин орун басары Абдулдаев Жолдош ажы менен улуттук агенттиктин төрагасы Азамат Маматович менен Алымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Ракиев Кареке менен байланышып, бир 2-3 мүнөт болду. Баамдат намазыбызды окудук. Ажекелерибиз абдан жакшы түнкү ибадаттарды аткардык. Мына азыр Кудайым буйруса Мина өрөөнүнө барып жайгашып, ажылыктагы важип амал болгон жамарат деп коебуз, шайтанга таш ыргытуу амалына камданып жатабыз деп маалымат беришти. Жараткан Кудай Таалам аман эсен, сак саламат, улуу жолдо, улуу ибадатта, ыйык жерде жүргөн биздин мекенибизден барган ажыларыбызды Кудай Таалам ден соолукта аман эсен, сак саламат эли жерине, мекенине, үй бүлөсүнө, бала чакасына кайтып келиштикти Кудайым насип этсин. Урматтуу туугандар, бул күн Яумун Нахр, Курбан майрамынын алгачкы күнү. Негизинен Кудай Таалам инсанды жараткандан кийин өзүнө жакындоо иретинде көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берген. Буниял исламу аля хамсин дейт сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ислам дини 5 түркүктөн негизделген. Ошонун ичиндеги бардык рукун ибадаттар Аллага жакындоо иретинде. Намазыбызды тургузабыз. 5 убакыт намазда жаратканга жакындап, жаратканга илтижа кылып дуа кылабыз. Бул дагы 5 жолу жаратканга күнүгө жолугуп бир жакындоо иретинде. Бул дүйнөгө сиз менен бизди татынакай Валакады каррамна бани Адам.
жер бетиндеги жаратылган бардык адамзатты Аллах урматтуу кылып жараткан. Инсан бул дүйнөдө урматтуу болуп жаралган. Аллах Таала тарабынан көптөгөн улуу нематтар берилген. Ошолордун ичинде жакындоо иретинде намазыбыз, орозобуз, ажылыгыбыз. Мына ажылыктын ичиндеги бүгүнкү майрамыбыз Курбан айт майрамынын дагы өзгөчөлүгү, курбан деген сөздүн өзүнүн негизги мааниси жакындоо деген маанини туюндурат. Биз Аллах Таалага жакындоо иретинде жараткан Аллах Таала тарабынан кээ бир жандыктарга уруксат берилген курбандыкка чалуу, кой, эчки, уй, төө. Мына ушул жандыктарды Алланын жолунда курбандыкка чалуу менен биз жаратканга жакындайбыз. Бүгүн дагы жараткан Кудай Таалам сиз менен бизге ушул улуу күндү насип кылып, баардыгыбыз жүз көрүшүп, мына мечитте айт намазынын алдында турабыз. Жараткан Кудайым бүгүнкү Кудайдын жолунда жакындоо иретинде чалына турган курбанчылыктарыбызды кабыл кылсын. Туугандар, бул курбанчылык кыссасы, окуясы Адам алейхиссаламдан жаралгандан тарта Кудай Таала тарабынан буйрулганбыз. Хабыл менен Кабылга курбандык чалуу вазифасын берген болсо, ал эми бүгүнкү күндөгү сиз менен биз курбандык майрамын Ибрахим алейхиссалам менен уулу Исмаилдин ортосундагы болгон Алланын адам баласынын колунан келбей турган чоң бир имтихан, чоң бир экзамен деп коебуз. Ошол Алланын берген чоң бир экзаменден татыктуу өттү. Ошонун натыйжасында биз бүгүн майрамдап отурабыз. Тагыраак айтканда, Ибрахим алейхиссалам менен уулу Исмаилдин ортосундагы болгон окуя ушул курбандык чалуу, курбандык кесүүгө буйрулган. Тарвия күнү, Зилхиджанын 8-күнү Ибрахим алейхиссалам түшүндө уулу Исмаилди сөзүңдү аткаргын деген түшүндөгү буйрук менен ойгонот. Чочуп кетип, ойлонуп, бул Рахманданбы, Аллахтанбы же шайтанданбы деген бир ой жүгүртүү менен, тафаккур кылуу менен ошол күнү таң атырып Ибрахим алейхиссалам ойлонот. Бул Зилхиджанын 8-күнү эле. Биз ошол күнү Тарвия деп атап коебуз. Тарвиянын мааниси ойлонуу, ой жүгүртүү деген маанини билдирет. Ибрахим алейхиссалам ошол 8-күнү биринчи түш көрөт. Ушул сөзүңдү аткаргын, уулуң Исмаилди менин жолумда, Аллахтын жолунда курбандыкка чалгын деген бул түштү көргөндөн кийин ойлонуп, экинчи күнү дагы окшош эле ушул түштү көрөт. Ал Арафа күнү. Арафа ошол билүү. Арафа күнү дагы окшош эле түштү көрүп, Ибрахим алейхиссалам 3-күnkү түштү дагы көргөндөн кийин Нахр деп коет, Яумун Нахр, курбандыктын 1-күнү. Демек бул шайтандан эмес, бул Рахмандан, Аллахтан экендигин билип, уулу Исмаилди курбандыкка чалуу ниетинде мина өрөөнүн алып барып, Алланын жолунда курбандыкка чалууга аракеттенет. Кур'ан-ы Каримде Саффат сүрөсүндө Аллах ушул окуяны, ушул кыссаны төмөндөгүчө айтат. Астагфиру билла. Уулу Исмаилди жетелеп баратып, уулуна кайрылып мындай дейт. Астагфиру билла. Я قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ey balakayım, ey oğlum, men ulan түшүмдө seni kurbandık üçün soyup жатканымды көрүп жатам. Fanzur maza tara. Senin özüň emne deysiň? Jorumuň kanday? Balakayım, oğlum aytçı dep balasına kayrylat. Oşol kezde paygambardın oğlu, keleçekteki uluu paygambar İsmail aleyhisselam atakesine mınday dep жооп берет. Qala ya abati if'al ma tu'mar.
Satajiduni inşaallahu minas sabirin. Ey atake, sağa түшүндө Allah тарабынан буйрулган ишти аткар, кылгын. İnşallah Allah kalasa meni sabır kıluvçulardan tavasın deydi. Karasanız uluu gelecekteki bolojoktogu paygambardın жообун. Ошол кезде бул уулунун жообун уккан Ибрахим алейхиссалам картайганда көргөн перзенти Куддуска барып, Аллага жалбарып, жалынып, bir учурларда суранган болчу. Rabbi habli minas salihin. Ey Rabbim, өзүң тарабыңан мага салих, пакиза перзент бергин деп жараткандан суранган болчу. Ошол дуасы эсине түшөт. Себеби Алланын жолунда мен буйрулдум, сени курбандыкка чалууга буйрулдум дегенде, иншааллаху минас сабирин, ey атакем, Алланын өкүмүн, Алланын буйругун аткара бергин. Кудайым буйруса, Allah кааласа мени сабырдуулардан табасың деген жоопту алганда, демек Алла тарабынан ошол Куддуста жараткандан суранган дуасы экендигин дагы бир Ибрахим алейхиссалам эстеп кетти. Ата бала Алланын улуу имтиханынан өтүш үчүн Мина өрөөнүнө барып, ата Ибрахим алейхиссалам Алланын өкүмүн аткарууга киришет. Ошол кезде уулу Исмаил атакесине кайрып айтат: атакем, кээ бир сунуштарым бар. Айт балам, айта кой. Исмаил алейхиссалам атакесине карап айтат: атаке, колу бутумду жакшы байлагын, жүзүмдү жер каратып кой. Себеп дегенде жан таттуу, колу бутум байланбай, жүзүмүмдө өзүңө каратып турсаң, жан талпаста жатып сени мындай алайып жаман карап коюшу мүмкүн, колдору менен чаап жибериши мүмкүн. Ошон үчүн менин колдорумду жакшыраак байлап туруп, жүзүмдү жер каратып койчу атаке дейт. Экинчи сунушум, Алланын жолунда курбандыкка чалгандан кийин менин көйнөктөрүмдү апакеме апарып бергин. Себеп дегенде апакем мени сагынганда ушул көйнөгүмдү жыттап сагынычын таркатсын дейт. Анан апакеме айтып коюңуз дейт. Бул Алланын өкүмү. İnsandык кылып, пендечилик кылып, анча-мынча сөздөрдү сүйлөп койбосун. Атаке дагы сунушум, сиз жаш балдарды карай бербеңиз. Жаш балдардын жанында апакем менен көп болбоңуз. Себеп дегенде ошол жаш ымыркай балдарды көрүп, мени эстеп, мени ойлонуп, Алланын өкүмүн аткаргандан кийин дагы кандайдыр бир шайтанга алынып, ар кандай сөздөрдү сүйлөп койбоңуздар деп ушундай өзүнүн сунуш кептерин айтканда, Ибрахим алейхиссалам атаке карасаңыз Rabbi habli minas salihin деген Алла Таала тарабынан дуасынын кабыл болгондугу, ушундай бир салих, акылдуу, парасаттуу, таза бир перзентти Кудайым дуасын кабыл кылып бергендигин дагы бир сыйра эстеп, ыйлап Алланын өкүмүн аткарууга киришет. Ошол кезде Исмаил алейхиссаламдын тамагына бычакты бир-эки тартканда бычак өтпөйт. Имтихандан өткөн болчу. Ошол кезде Аллаху акбар деген Алланы улуктап, Жебреил периште Хабилдин учурда Алланын жолунда курбандыкка чалган кочкорду бейиштен алып, ошол вафадайнаху бидибхин азим, Алланын жолундагы эң улуу сыноодон өтүп, Алланын мээримине бөлөнүп, ушундай бир Алла Таала тарабынан анын ордуна, Исмаилдин ордуна ошол аны куткарып бир кочкорду жөнөткөндүгүн сүйүнчүлөп, Жебреил периште асмандан ошол кочкорду көтөрүп келатканын Ибрахим алейхиссалам көрүп, Аллаху акбар, Аллах улуг, Алла улуу зат дейт. Ла илаха иллаллаху валлаху акбар деп жаратканга шүкүр айтып, жаратканга хамд айтып аткан кезде жерде жаткан Исмаил алейхиссалам дагы
Allah Taala'nın mehrimi menen ölümden kutulup, Kudayдын bir mehrimi menen anın orduna oşol koçkordun jönötülgönün görüp turgan, okuyany görüp turgan İsmail aleyhisselam valillahil hamd dep jaratkanına şükür aytышат. Oşol günden tarta mına bugünkü күнгө чейин biz takbir taşrik dep koyabız. Kurban ayt gündörü 23 vakit namazımızda farz namazından keyin oşol Allahu Akbar degen takbir taşrikti biz aytıp kelebиз tugandar. Mana ушундай окуя bolup jatkanda Allah subhanahu wa ta'ala wa nadaynahu ay ya İbrahim qad saddaqtar ru'ya. Ey İbrahim, hakikatta körgön tüşüңdü ıras sen atkardın. Wa fadaynahu bi zibhin azim. Sen çoğ bir sınavdan öttün. İsmail'din orduna biz oşol çoğ kurbandıkты jönötüp İsmail'di biz kutkarıp kaldık deydi. Demek hurmatlı tuğandar, biz bugün Allah'a jakında öğretimde çalıngan kurbandıklar alemi ekinci manisi biz bugün özümüzdün İsmail'lerimizi kutkarışımız gerek. Al İsmail'ler kim? Al İsmail'ler siz benim bizim baldarımız. Siz benim bizden perzentlerimiz. Siz benim bizden gelecek urpaklarımız. Biz bugün kurbandık çalуу menen biz baldarыбызды, urpaklarыбызды arıganday kırsıklardan, balelerden inşallah kutkargan bolobuz. Allah Taalam Allah'ın yolunda kurbandıkka çalgan kurbandığınızlardı Kuday Taalam kabul kılsın. Aytыңыздар marek bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira. Velhamdülillahi kethira. Ve subhanallahi teala bukratan ve asila. Elhamdülillahi'llezî zeyyene elsinetel âlemîne bizikrih. وأشرق صدور العابدين بضياء حمده وشكره. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allah'ım uşul ayt namazımızda okup, ayt namazımızdan keyin alıkanlarımızı jayıp, cemaatimiz menen Allah'ım özüňe kayrılıp dua ümitinde kayrılıp turabız. Allah'ım dualarımızı kabul kıl. Alakanlarımızı boşqa kaytarma ya Rab. Allah'ım berekeli okulgan ıyık ayetlerden payda olgan soğuptordu süýüktүү Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık ruhuna, anın kutman übülösüne, jana kutman sahabalarına, bizin zamanımızga çeyin elibizge, jurtubuzga, mekenibizge Allah'ım hizmet kılıp ötüp ketken ata-babalarımızın arwahtarına bağışladık. Uşul jerde omin de alakan jayıp oturgan bardyk momin musulmanlardan Kırgızstan memleketibizge hizmet kılıp ötüp ketken ata-babalarımızın arwahtarına kalys bağışladık. Kudayım özüň kabul kılgın. Kudayım gelecekке koygan arzu niyet maksatlarımızga jetkirgin. Allah'ım dagı kanday niyet maksatlarımız bolgon bolsa özüňe malum bardyk niyetlerimizi kabul kılgın. الطيبين الطاهرين وصل وسلم يا ربي على حبيبك محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Aytыңızдар marek bolsun.